Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Ушул кабар менен сөзсүз бөлүшө кетиңиз. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Курск, Брянск жана Белгород облустарында өзгөчө кырдаал режими киргизилгенине байланыштуу Кыргызстандын жарандарын бул аймактарга убактылуу барбай турууну чакырды. Белгород облусунун губернаторунун айтымында аймактагы кырдаал курч бойдон калууда. Украина куралдык күчтөрү тарабынан күн сайын аткылоо болуп жатат. Үйлөр талкаланып, карапайым элдин арасында жарадарлар жана каза болгондор бар. Андыктан мекендештер бөтөн жерде жүргөндө өзүңүздөрдү абайлап, коркунучтуу жерлерден алыс жүрүңүздөр. Бүгүн көпчүлүккө белгилүү болгон Большая Черемушкинская көчөдөгү торговый центр Риодо өрт чыкты. Кудайга шүгүр, адамдардан эч ким жабыркаган эмес. Өрттүн себебини азыр экспертиза аныктоодо. Москва шаарындагы Москва Ситиде экспо центринде учурда өтө чоң көргөзмө болуп жатат. Көргөзмөдө ракетаны, спутниктерди, андан сырткары учуучу аппараттарды, медициналык технологиянын жетишкендиктерини жана роботтарды көрсөңүздөр болот. Көргөзмөгө кирүү баары үчүн бекер. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Америкада өспүрүмдөрдүн тобу Кыргызстандын жаранына кол салып, аны тоноп кетишкен. Окуя Лос-Анджелесте болгон. Жабыркаган Шайлообек Базарбай уулу топтошкон адамдардын бирин анын машинасын бөтөлкө ыргытканын айткан. Автоунаасынан чыкканда балдар аны тегеректеп алып, сабап башташкан. Балдар Кыргызстандын бутун сындырып, жаңы машинасында талкалап, буюм тайымын, паспорт капчыгын толук урдап кетишкен. Шайлообекти окуянын күбөсү Жанет Гарсия куткарып калган. Видео бар экенине карабай, Лос-Анджелестин полициясы эч кимди жазалаган эмес. Took him with me. There she is holding up Bazarbai and walking him to safety while still holding off the angry group. It was just like, I guess like 30 versus me arguing and everything, and I just had him behind me. His leg was broken, but knows his injuries could have been far worse if Garcia, who wasn't intimidated by the group, didn't step in. Somebody like pulled me out. Yeah, pulled me out from the circle and literally like she saved my life. Bazarbai has only been in LA for a year, seeking asylum from his native Kyrgyzstan. The teens who smashed up his car also stole nearly everything inside, including his passport, a critical document for someone only here in the U.S. temporarily, but hoping to stay longer. It was very important for me, and now it's gonna be difficult to recover it. A man seeking a safer life in the U.S. now with a broken leg and a stolen wallet and passport, all at the hands of teenagers. How could it be possible for little kids to be doing such bad things? Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр.
Москвада мекендештер, документ жоқ қиналсаңыздар, регистрация бүтүп қалса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.